Саламатсызбы? Кутман кеч. Назарыңыздарда Эркиндик 122 телекөрсөтүүсү. Бүгүн алып баруучу мен Айнура Сагынбаева, менин коногум Асема Токтобекова. Саламатсызбы, Асема? Саламатчылык. Асема, мен сизди Боз салкын кино тасмасынан таанып калдым. Мен ойлойм, жалгыз эле мен эмес, көпчүлүк эле айымдар, көпчүлүгүбүз ошол тасмасынан Асема деген бул сулуу кыз, бул мындай аябай өзүн туура алып жүргөн, өзүндөй келбеттүү, акылдуу кыз деп билебиз да. Сулуулук деген негизи эле өзүңүздүн оюңузду айтыңызчы. Сулуулук деген эмне сиз үчүн? Сулуулук бул ошо адамдын жүрүм туруму, ою, жан дүйнөсү деп ойлойм. Мисалы, бир айым сулуу эмес. Эмне себептен? Сулуулук деген сиздин айтууңуз боюнча мындай мага мындай сезилип атат да, бактылуу, бактысыз дегендей эле болуп атат да. Сулуулук бул ички дүйнөдөгү тынчтык, бактылуулуктан келип чыккан нерсе деп ойлойм да, ошол сулуулук. Сулуулук эгер ошентип мындай негизи сулуу нерсени айтсак, ошол деп ойлойм. Аруу, таза, жан дүйнөсү бай, түшүнүгү кенен, жана ошол эле бактылуу эмес деген нерселер кирет деп ойлойм. Бүгүн ошо теманы таңдап атканда мен аябай ойлодум да, Асема менен эмне тууралуу сүйлөшсөм депчи. Ооба, сулуулук тууралуу сүйлөшөбүз, аз дагы эле ачабыз бул теманычы. Негизи мени кызыктырган нерсе, көп эле айымдар, мисалы мен деле блогер катары көп эле кат алам, сиз деле көп эле кат аласыз го. Подписчиктер жазат, катталуучулар мындай болуп атам, дегендей болуп атам, өзүнүн окуяларын жазышат, мага жардам бергилечи, мага кеңеш бергилечи деп айтат. Анан эң көп алган каттардын ичинен Айнура эжеке, мына сиз сулуу болгула, өзүңөргө ишенгиле, мындай болгула, дегендей болгула дейсиңер, бирок мисалы мен шартым жок. Мен айылда турам, мен силердикиндей убактым жок, силердикиндей акчам жок деген айымдарга силер кантип жооп берет элеңер? Эми именно өзгөчө ошентип суроо берип, ошентип суроо берип аткан айымдарга мен жооп берет элем. Силер артист эмессиңер демекмин, биринчиден. Экинчиден, биз окшош элебиз демекмин. Үчүнчүдөн, бул жумушка байланыштуу мен өзүмдү алып жүрүп атам да. Мен өзүмдү ошол жумушка байланыштуу кийинем, боёном, жасанам. Анткени мен да ошондой болгум келет, бирок мен шартым жок. Мен дагы айтып атам, сиз артист эмессиз. Сиз деген ошондой болгуңуз келсе, сиз жашоодо өзүңүздүн жакындарыңызга, жашооңузга байланыштуу, жумушуңузга байланыштуу жашынакай болсо болот да. Ошол эле тазалык, убактым жок деп айтат. Ошол эле тазалык кирет ал нерсеге, сулуулукка. Ошол эле билим кирет, жан дүйнөдөгү тазалык, арулук, жан дүйнөнүн байлыгы сулуулукка кирет. Жана ошол эле өзүнүн жарымынын сүйүүсү. Ошол канчалык сүйүүгө мындай бай экени ошодон деле көрсө болот да, сулуулукту. Сүйүү деп рас айттыңар. Негизи эле сүйүү жок. Мына азыр баарыбыз эле айтып атабыз, мен өзүм үчүн сулуу болом, мен бирөө үчүн кылбайм, мен тиги үчүн кылбайм, мен өзүм үчүн жакшы сулуу болом деп. Сүйүү барбы? Сүйүү бар. Сүйүү бар. Албетте сүйүү бар. Көп учурда ушу сүйүүнү мынтип болуп калам да. Чыныгы сүйүүгө чыныгы сүйүү ал жеткирбейт дейт да. Мен ушуну угам да. Чыныгы сүйүү жетпей калган сүйүүлөр ошол чыныгы сүйүү депчи. Дагы мынтип болуп калам. Ал кыргыздардын сүйүүсүндө ушундай нерсе бар. Бирок башкалардыкында чыныгы сүйүү ал.
сөзсүз болот, ал сөзсүз калат депчи. Чыныгы сүйүү бар деп угам да, экиге бөлүнүп калат да. А менин оюмча, мен эч кимдин оюна да киришпейм. Өзүмдүн жашоомдогу нерсени айтайын, чыныгы сүйүү бар. Чыныгы сүйүү болгон үчүн мен Кудайга ыраазымын. Анткени чыныгы сүйүүнү көрбөй өтүп кеткендер бар. Чыныгы сүйүүнү сезбегендер бар. Ушул чыныгы сүйүү экен деп жашагандар бар. Мен көп эле айымдардан угам да, снимируйте розовые очки деп айтышат да, көзүңөрдө жана кереги жок көз эйнекти алып салгыла, сүйүү жок, жашоодо материалдуу гана нерселер бар, депчи. Ошон үчүн сиздин оюңуз аябай кызыктуу. Бирок ошо теманы азыр мындай бир аз дагы кассак, аялды бактылуу кылган нерселер. Мисалы, мына бизде азыр 100% мен ишенем, эркектерди угуп атат да, мырзалар угуп атат. Анан ушундай сулуу, жашынакай, келбеттүү актриса, красавица Кызылстан. Ошондой эле айымдар да угуп атат. Анан ошо айым катары эркектерге, мырзаларга кеңеш берип койсоңорчу, аялды бактылуу кыла турган нерселер эмнелер? Мисалы, мына экөө отуруп азыр көрүп атышат, ушул телефондорундабы, балким телевизорлорундабы. Анан жубайы айта албай атат да, жолдошуначы, мен ушундай бактылуу кыла турган нерселерди кылып койсоң, мен бактылуу болот элем депчи. Айым катары айтып койгочу, аялды бактылуу кыла турган нерселер. Мырзалар үчүн айтып койгочу. Аялдын оюн көп учурда мырзалар билбей калат, түшүнбөй калат. Анан биздин менталитет ушундай экен да, аял заты эркектерге айта албайт экенбиз. Мага гүл берип койчу, мага көңүл буруп койчу, мени бияка алып барып койчу, мага ушуну алып берип койчу, мага бир романтик болуп койчу деп айта албайт экенбиз. Бирок каалайт, Бирок каалайт да, ички дүйнөсүндө каалайт да, анан кийин бук болуп калып калат да. Анан ошол менен аял киши жабылып калат, анан неге антпейт, неге мынтпейт деп өзүн өзү жей берет. Мырзалар аны билбей деле калат, түшүнбөй деле калат. Анан аял кишинин жинденгенин көп көрө албайт да, чарчап кетет да. Ошон үчүн мен мырзаларга айтар элем, каалайбы аял, каалабайбы аял. Аял бул аба ырайы сымал да, өзгөрүп турат да бат-баттанчы. Эрке, аял затын мүнөзү ушундай да, кол жуп турабыз да. Анан ал мен бергенде деле жактырбайт, бербегенде деле жактырбайт дегенге өзүн салбайт. Гүл жок дегенде гүл берип туруш керек. Көңүл арнап туруш керек. Ошол аялга убактысын арнаш керек. Ошол аялдын кыялы менен болуп коюш керек. Кээде айтат, мен мырзаларды угам да, аял кишини көңүлү менен болуп калсаң көбүп кетет депчи. Жок. Жаңы эле ушуну сурайын дегем да. Жок. Аял затын көкөлөтүп, учуруп, аял затын канчалык карасаң, аял заты ачылып, ошончолук сенин сүйүүңөн улам ачылып, ошол 2 эсе сүйүү менен үй бүлөсүн камтыйт да. Ошончолук көңүлү ачылат, ошончолук аял көңүлү ачылып, настроениясы жакшы болуп, каалаган нерсесине жетсе, баарын түшүнүп атасыз да. Аялдык сапаттан баардык нерсени кааласа, ошол нерсеге жетсе, 7-асманга жетсе деп атам да. Ал толук кандуу сүйүүнү күйөөсү үчүн дагы сүйөт да, өзүн дагы, үй бүлөнү дагы. Семайым, биз мына азыр акырын жооп бир дагы жакшы тема такалып атабыз да. Мырзалардын башында мифтер жашайт да. Мисалы, биздин деле башыбызда мифтер көп мырзалар тууралуу. Биз ойлойбуз, мырзалар аябай татаал деп, ичинде бир өзүнчө бир конструкция деп. Чындыгын айтканда, мырзалар аябай эле жөнөкөй ичиндечи. Биз өзүбүз эле татаал кылып алабыз да. Чалбаса, ал, наверное, мынтип атат болуш керек, ошондон чалган жок. Ал жөн эле чалган жок, чалгысы келген жок. Мисалы, ошондой эле. Бирок чалгысы келген эркек чалат. Ооба. Ошон үчүн азыр мына ошол тууралуу сүйлөшпөйлү. Аял мырзалардын башындагы мифтер тууралуу. Мен экөөбүз аракет кылып көрөлү ошо мифтерди түзүп, анан ачып
жок кылып бере тургандай кылчу. Мисалы, мырзалар эмне деп ойлойт аялды? Эмне деп жаңылат? Мырзалар көп учурда өзү каалаган аялды өзүнүн мындай айтканда напарницасынан көрбөй калат да. Мындай болсо экен деп, бул дагы менталитетке жатат да. Мен кантип айтам, сен мындай бол, тиндей бол деп. Демек, айта албайт, келинчегине, уят деп ойлойт да. Бирок бул нерсе мырзадан дагы көз каранды. Мырзага жага тургандай мамиле кылыш керек да. Мисалы, аялынан көрбөй табы, күтпөй табы, аял мактасын. Сен ушунчалык сулуусуң, сендей адам жок, мен сендей эч бир кыздан көргөн эмесмин. Мисалы, тамак жаман жасап койсоң, сонун экен деппи? Ооба, тамакты ылгабай жеген эркектер бар. Мисалы, тамакты жазайт, мен буну сүйбөйм деген эркекти уга электин да. Эгер айтып атпаймынбы, анда ал чыныгы сүймөс. Чыныгы сүйдө кандай жаза аласың? Тамак жазай алабы, жазай албайбы? Чалынып, чулунуп жүрөбү? Жүдөмүшпү, жүдөмүш эмеспи? Сулуу, сулуу эмеспи? Эгер эркек аны сүйүп калса, эгер чын эле сүйүп калса, аял заты да эркекти сүйүп калса, анда бул жерде ал нерселер роль ойнобойт. Демек, романтикалык сүйүү бар дейсиз, Бар. Ал мейли. Ал эгер ошондой болсо, ал ошол бойдон кабыл алат. Жана экинчи миф. Жана жардам да берет. Жана ошону оңдобостон жардамчы жалдап коет. Билбейм, ал проблема эмес го жашоодо. Жашоодо эң негизги проблема бул түшүнбөстүк, сыйлабастык, жашоодогу жан дүйнөңдөгү тынчтыгы жоктугу бул проблема. Түшүнбөстүгү бул проблема. Экөөнүн ою эки башка болгон бул проблема. Экөө бир үй бүлө болуп бири-бирин түшүнбөгөнү бул проблема. Бул тим эле бир чоң проблема да. Ата энелер туруп бир сүйбөгөн бири-бирин кошуп койгон бул проблема. Элестетсеңиз, бул билбейм, Кудай кечирсин, бирок бул чоң проблема да. Элестетсеңиз, жок булар баш кошуш керек деп туруп, сөйкө кийип туруп баш кошуп койгон нерседен улам жаралган нерсе, анан барып ажырашып кеткен, бул чоң проблема. Бул кимге керек? Бул ата энесине керекпи? Жок, бул эң биринчи адам өзүнө керектүү адамды таап, сүйүп, анан жашоо курган, бул жакшы да. Аз бизди угуп аткан биздин көрөрмандар мындай өзүнүн жашоосун бир аз карап, мынтпей эткен демек сүйбөйт, мынтпей эткен демек сүйбөйт, мынтпей эткен демек сүйбөйт деп отурат болуш керек дейм да, көп айымдарчы. Сиз айттыңыз, мынтсе сүйөт, сүйгөн эркек мынтыш керек. Ошентип сүйдүрүш үчүн эмне кылыш керек? Башында эле ошондой кылыш керек. Үйлөнүп алып туруп анан, бул мынтпей эткен, анан бул мени сүйбөйт экен, туура эле айтып атат. Сүйбөйт демек. Кантип сүйдүрүш керек? Башында балким сүйүү бар болчу, андан кийин башкача мамиле кылып калды. Кантип сүйдүрүш керек? Кантип сакташ керек ошо сүйүүнү? Сиздин оюңуз? Сүйүүнү сактап калуу жашоодогу бытовуха, кыргызча кандай болот? Бытовуха эле дей бериңиз. Жашоодогу могу түшүк сүйүүнү жок кылат да. Түшүк, баягы ошол эле жашоодого керектүү нерселер, ошол эле баланы багуу, мисалы көп мырзалар баланы баккандан качат да. Биз аял заты түшүнүшүбүз керек да. Баланы төрөдүк өзүбүз үчүн да. Бир эркек үчүн төрөгөн жокпуз. Баланы төрөдүк өзүбүз үчүн, өзүбүз багабыз, өзүбүз чоңойтобуз, өзүбүз тарбия беребиз. Эркек мырзалар ошону үй бүлөсүнө каражат алып келгендей түшүнүшүбүз керек да. Эркек багуучу да, эркек коргоочу. Эркектин аял үйдө отуруп баланы ооба, эркектин намысына тийбешибиз керек. Эркекти макташ керек. Эркек дагы как бала сымал да. Эркекти мактап койсоң эле, мындай бир просто мындай мактабаган аял туруп эле бир жакшы сөз айтып, жакшы мындай, например, мен өзүм
мактап койсом кадимкидей бир башкача мамилени күтөм да. Башкача мамиле кылып калат. Анан мындай өздөрүн мындай кантип айтсам бир мактап койсоң бир жаш баладай эле алданып калат да. Ошол эле бирок мактаанда калп эле эмес, от души эле макташ керек да. Жөн эле мындай кылып берип койсун дегенде эмес, от души макташ керек. Чын эле адамдын көзүнүн терисинде макташ керек. Асема, сен идеалдуу мамиле кааласаң, сен идеалдуу мырза кааласаң, өзүң идеалдуу айым болушуң керек дегенди укам да. Мисалы мен ошо менен макулмун да. Идеалдуу айым деген кандай айым сиздин оюңузда? Мына идеалдуу деп кимди айтат элеңер? Кандай айымды, кандай образды айтат элеңер? Сулуу. Мисалы, макияж кой. Мисалы мен айтайынбы? Балким сиздики башкача болот. Дайыма өзүн карап жүргөн. Дайыма күнүгө. Макияжсыз, мисалы, чыкпаган, дайыма бетин, кашын, колун, тырмагын, чачын таза тыккан, жашынакай алып жүргөн, кийимин жарашактуу кийген. Кошумчалап кетсеңиз? Жолдошуна тынчтык берген. Окей. Жолдошун баягы приватташтырып алып кыспаган, жанагындай эгоист аялдар болот да. Таптакыр эле үйдөн чыгаргысы келбегенчи. Границы деп коет да. Границы. Биз баарыбыз түшүнүшүбүз керек да, что биз деген ар бир адам бош да. Чымчык сымал да. Мындай эркин жүрүшүбүз керек да. Кысылып, кыйналып жашабастан эркин жүрүшүбүз керек. Биз ошону түшүнүшүбүз керек, биз ишенишибиз керек. Ишеничке кириш үчүн сен өзүң ошондой болушуң керек. Сен ошондой өзүңдү ошондой алып жүрүшүң керек, ошондой подача бериш керек. Сиз айтып аткан нерселер туура, аял зат өзүн караш керек. Бардык жагынан караш керек. Анткени эркек көзү менен сүйөт да. Ачык айтканда, аял киши кулагы менен сүйөт. Бул бекеринен айтылбаган да. Аял киши бардык жагынан идеалдуу болуш үчүн ошо назик болуш керек, сексуалдуу болуш керек. Мындай байкайсызбы? Аял эркектин аркасынан чуркаган аял көп жакшы көрүнө бербейт да. Намыстуу болуш керек. Намыстуу болуш керек. Бул жерде намыс да жатпайт, бул жерде сүйүү да. Көбүнчө эркек киши аял затынын аркасынан чуркаганда жакшы көрүнөт да. Бул жерде намыс дегенчи, бул жерде уже бир башкача да, бул жерде урушуп кеткенде эки сүйүшкөндөр же бул жерде намыскөй болуш эле ушундай бирдеке болот го. Мен ошого салыштырып берем да. Жок. Бул жерде чисто мындай, эгер чыныгы сүйүү болсо, аял заты билет, что ал аны сүйөт. Ал аркасынан чуркабайт да, ал ага ишенет да. Ишениш үчүн сен да өзүңдү ошондой алып жүрүшүң керек. Сен ошончолук сулуу болушуң керек, ошончолук сексуалдуу болушуң керек, назик болушуң керек. Билбейм, менин оюм ошондой да. Сема, биз ошо көрсөтүүгө даярданып атканда экөөбүз сүйлөшүп калдык эле го. Анан сиз аябай жакшы фразаны айттыңыз да, мага аябай жакты. Ошону да азыр кайталап койсоңуз сонун болот эле да. Аял, сулуу аял бул кандай сүйүктүү аял, прям если ты бактылуу дагы бактысыз, сулуу эмеси бактысыз деп атам. Бактысыз. Демек, мындай аябай сонун кылып айткансыңар да, азыр эстей албай атам. Мындай бактылуу, бетинен көрүнүп турат, бактылуулук, ошон үчүн ал бүт баарына сулуу көрүнөт, көзүнөн нур чачырап турат, жүзүнөн нур чачырап турат депчи. Сулуу аял ал сүйүүгө бай аял да. Сүйүүдө жашап аткан аял. Сүйүүгө мындай кантип айтсам, толук камсызданып аткан аял да. Мен бир окуя айтып берейин. Мага катталуучуларым жазып калышты. Биз Москвада турабыз дейт. Москвада туруп, анан Батирде турушат экен, 5-6 баласы бар экен, анан
күйөөсү келет экен жумуштан. Аябай ошо эч жерде окубаса керек, үйдө отуратынын. Мен чуркап барып жетишпей, колунан пакеттерди алып жетишпей калган үчүн 5 шапалак жедим дейт. Мага ушунча жазыптыр. Уктап калып, бир нерсе кылбай калган үчүн дагы 5 шапалак жедим дейт. Телевизор көргөнүм үчүн дагы 5 шапалак жедим дейт. Анан бирок ошентип жашап атабыз, жашоо өтүп атат. Анан күйөөм өкө тең кадимкидей эмелер экен, күйөөсү да намаз окуган, аябай ыймандуу киши экен сыртынанча, бирок үйүнөн ушундай аябы зордук, зомбулукка болот экен да. Анан ошондой айымдар аябай көп биздечи. Эмне үчүн мен бүгүн ушу теманы ачтым? Негизи аял тууралуу теманы ачайм дегем да. Мамиле, аялды көп кырдуу мындай ар кандай кырдан карап көрөлү деп ойлогом да. Ошондой айымдар аябай көп. Эгерде сиз ушундай ситуацияда болсоңуз, сиз болмок эмес албетте, башынан эле. Бирок ким билет? Ошондой ситуацияда болуп калсаңыз, ошондой айымдарга кандай кеңеш берет элеңер? Айымдар көп да, кетип калайын десем, ажырашып кетейин десем болбойт. Балдарым бар, өзүмдү бага албайм, батирде турам, күйөөмдүн мойнунда баары. Жашай берейин десем, күнүгө ур токмокко мени өлтүрүп коет деп корком. Аябай көп жасат. Күнүгө мага келген каттардын арасында бул бир 10дон 1 бөлүк десем болот да. Эми бул жерде мындай да, ар бир үй бүлөнүн өзүнүн темасы болот да. Ар бир үй бүлөдө өзүнүн проблемасы болот, айтылбаган сырлар болот. Анан сиз айтып аткан тематика бул бир үй бүлөнү алдык деп коелу, Бул жерде баягы мындай карап көрөлү. Эгер сиз айтып аткандай жанагы колуман албай койдуң деп уруш чыгарып аткан болсо, демек бул көнүмүш адат да. Эгер ошентип эле ошол пакетти албай койдуң деп эле ошондой болуп атса, же турбай калдың деп ошондой болсо, бул көнүмүш адат да. Демек эркек көнүп калган да. Аял заты да көнүп калган, ошого макул да. Эгер башынан эле бардык нерсе башынан да, аял өзүн ошончолук өзүн сыйласа аял, ал нерсеге алып барбайт болчу да. Баштан эле өзүнүн позициясын коймок. Эгер андай болуп атса, батирде туруп атса, демек булар баягы тең менен дейт го, издешпей табышкан. Башынан эле ошо квартирада жашап атса, чогуу нан таап, анан үй бүлө куруп, ошондой бир айтып атпаймынбы, турмуштун бир кыйынчылыктарынан улам сүйүү кетет, туруштук бербей калат да. Анан башталышы кандай болсо, демек ошондой эле болот деп ойлойм. Ушуна кандай кеңеш бересиңер? Эмне деп айтат элеңер? Кетип калсам болбойт, кетпесем дагы болбойт. Эмне кыла алам деп менден кеңеш сурап атты да алайым. Эми бизде мындай да, аял заты күчтүү келет эмеспи? Анан көп учурларда бул жерде мен совет бере албайм, себеби дегенде бул аялдын үй бүлөсү кандай экенин да билбейм да. Мисалы, үй бүлөдө совет сурап атканда, демек совет сурай турган адам жок да. Демек ошончолук мындай бир үй бүлөдө туугандардын арасында бир мындай сөзүн уга турган адам болот го. Мисалы, бизде болот да. Кеңеш сурай турган, мисалы, анын сөзү закондой кабыл ала турган бир адам болот да. Демек андай тууганы же андай жок болуп атса, мен совет бере албайм го. Анткени бул жерде ситуацияны билбейм дагы. Кол деген экөө бирге чабышып атпайбы? Демек бул жерде бир гана ошо эркектин дагы күнөөсү эмес, демек аялдын да күнөөсү бар. Эркек жөн эле келип туруп эле
саап атса же ошондой нерселерди жасап атса, демек ал ичип алган болушу мүмкүн. Сол эле адам андай кылбаса керек деп ойлойм да. Мен айтып берейинби, бул окуя эмне менен бүткөн? Абайым бир нерсени окуп билип, айтпай эле коюп, кандай бир окууну окуп билип, үйрөнүп, финансылык стабилдүүлүккө жеткен да. Ал акча таап баштаган. Акча таап баштап, үй бүлөдөгү ошо ситуация өзгөрүлгөн. Бул жерде көбүнчө менин оюмча, акча таппайсың, үйдө отурасың, колуңан эч нерсе келбейт деген ситуация көбүрөөк болду да. Ошол себептен кээ бир мындай анча-мынча акылы жок адамдар өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөтүп баштайт. Анан ошол менин катталуучум ошо акча таап, өзүн карап, жашынакай кийинип, эметип баштагандан кийин күйөөсүнүн мамилеси да өзгөрдү. Өзгөрүп, билбейм эмне болушту, бирок мен ушундай болдум, Айнур эжеке, ушундай өзгөрүлдүм деп мага жазды да. Мен аябай кубандым. Ошон үчүн моундай ситуация барда эмне кеңеш берерин да билбейсиң, бирок биринчи ирет аялдар өздөрүн сыйлаш керек, өздөрүн биринчи ирет өзүнүн финансылык стабилдүүлүгүн ойлош керек, колуна бир кесиптин ээси болуш керек, же колунан бир нерсе келиш керек. Жабаң эле үй бүлөдөгү мырзанын колун карап отура берген дагы туура эмес болот деп ойлойм. Мен ойлойм да, үй бүлө деген тема бул өтө опурталдуу тема да. Анан барып биздин менталитетке эле туш болуп атат да. Мен ойлойм, аял деген аялдай болуш керек да. Эркек деген эркектей болуш керек. Баардык нерсе, мисалы, мен деле, сиз деле балаңыз бар го, балаңыздан байкасаңыз, эркектер мындай ушундай бир башкача болот да, мушташкысы келели, ушундай бир гормондор бөлөк болуп эле турат го, мындай тентек болушуп эле, мындай бирдекеге тийише калып эле, өздөрү эле баштап эле ушинтип берет го. Булардын негизи эркектик өзүнүн негизи түпкүрүндө элечи, бул эркек, бул деген ушинтип мушташкысы келет, ушундай бир, бул коргоочу да. Бул деген эркек, физикалык тараптан дагы бул күчтүү. Ошон үчүн кээ бир аялдарга таң калам да, эркек менен ат салышат да, мушташып эле кошо мындай. Азыр андай көп болуп кетти да. Баягы жолого мушташып, беттен ары чабышып эле. Баягы ушундай болот го. Азыр ушундай болуп калды. Чынында айткандачы, мисалы, эркек менен аял мушташып атканда азыр таң калыштын кереги жок да. Баары бир айтып атам да, эркек эркектей болуп, аял назик болуп, аял деген баары бир физикалык жактан ал слабая да, баягы баары эркектей боло албайт да. Аял киши, мен ойлойм, баары эркектин алдында слабый болуп, ушундай бир назик болуп, башкача методдорду колдонуп дебесиңерби, кичине мындай назиктигин билдирип, ошол коргоочу экенин сездирип, мага ошол адамсыз мен жашоону кура албайм, мен ушунчалык мындай мени аяш керек деген мамиле кылса, эркек, мен ойлойм, өзү эле акылдуу эркек, күчтөнүп, өзүнүн мындай семьяда важак экенин сезип, эркектигин жасайт да. Эми эркек деген эркек баары, аны менен тең тайлаштын кереги жок. Даже акыл тараптан да тең тайлаштын кереги жок. Туура. Демек, көп ситуацияда биз айымдар өзүбүз деле күнөөбүз бар экен, Күнөөбүз кандай? Бизди чапсын, бизди урсун, бизди мисалы бизге насилие кылсын дегенде эмес, өзүбүздүн аялдык сапаттарыбызды айтканды билбейт экенбиз. Жолдошуна жеткизе албай, улам ошол кыйкырып жеткизгенге аракет кылат окшойт. Аялдык хитростторду колдонгонду билбейт экенбиз. Аялдык бизге табияттан берген сулуулукту колдонгонду билбейт экенбиз, акылыбызды колдонгонду билбейт экенбиз, кырларды кесип өтпөй акырын барып ийилип өткөндөн билбейт экенбиз. Ошону дагы, бирок чын-чынына келгенде бул чын. Мындай аны жок деп айта албайбыз. Аны көп эле айымдар тескерилене берет да. Мен билишимче, эмнеге жабаң бизге, эмнеге бизге эле эме уюп коесуңар, эмне эркектер эметпейсиңер депчи. Табият ошол.
табият ошо аялга көбүрөөк акылмандык берилген, аялга бекерден мондай сулуулук берилген эмес. Мына сиз айтып атпайсызбы, эмнеге биз эле айтып атат? Эмнеге деп атпайсыз? Ошончу мына уже эле сөзүндө айтып атат да. Мушташкым келип атат. Мен мушташкым келип атат деп атат да. Агрессия бар. Агрессия бар да. Бул жерде уже баягы бул жерде даже силерге эмнеге мен мынтип сизге суроо берип атса дагы, бул өзүнө суроо бериш керек да. Өзүнө суроо бериш керек да. А эмне башында аны ойлонгон жоксуң? Эмне башында аны көргөн жоксуң? Эмнеге сен тандаган эркегиңди кайра эле жамандап атасың дегендей да. Бул в любом случае эркекте аялдай калыш керек. Экөө чогуу жашаса дагы бирине сый урматы кетпеш керек. Экөө ажырашып кеткен чакта дагы аркасынан жаман сөз айтпаш керек. Анткени алар өздөрү тандаган эркеги, тандаган аялы өздөрү да, өздөрү кылды да, туурабы? Анан мисалы мен көп учурда угам да, ажырашып кеткенден кийин күйөөсүн жамандайт да. Антип кетти деп, же болбосо аялын жамандагандар бар. Андай болчу, мындай болчу. Бул эң жаман сапат да. Эң жаман сапат. Эч ким күнөөлүү эмес. Аны сен ага айтасың, тиге айтасың, элге айтасың, сага эл жардам бербейт, сенин жашооңду эл жашап бербейт, келип сага аял алып келип бербейт, же күйөө алып келип бербейт. Өзүң башыңда бардыгы. Ар бир адам жашоосуна өзү күнөөлүү да. Ар бир адам өзүнүн жашоосуна өзү художник деп коет го. Ошол эле сымал. Жоопкерчиликти көбүс ала албайбыз да сен. Биз бирөөгө күнөөнү илип койгонду жакшы көрөбүз, Тиги күнөөлүү, бул күнөөлүү, тууганым, кайненем, кайнатам, күйөөм, аялым, бирок өзүм күнөөлүү эмесмин деп. Дагычы бир эмени байкайм да, эмнегедир эки адам урушса, барып сөзсүз туугандарым ээрчип келет да. Мына күбө болгула, мына ушундай болду, андай антип айтпагыла кийин депчи. Да, причем туугандары түшүнбөйм да. Ал нерсени тууганы билсин, анан ата энеси билсин, ата энесине тынчтык берчи. Причем тут ал? Экөөнүн проблемасына причем чет жактагы эле адамдар, соседдер, туугандар, ата энеси эмне кереги бар аларды килиштирип? Вообще түшүнбөйм да ушул нерсеничи. Эмне кереги бар? Алы жетпейт ал. Тигенге алы жетти дагы, жашаганга алы жетти да, анан урушканда келгенде эле баарын топтоп зачем? Эмне кереги бар? Бирин ачып туруп кайра эртеси күнү элдешип алса, анан ошолор эле жаман көрүнөт да. Ошолор эле баягы болушуп калгандан кийин жаман көрүнөт да. Мисалычы, мен атам айтат эле да. Атам эми бар азыркыга чейин, Кудайга шүгүр, просто мурун айткан эле да. Сен билип ал бир нерсени. Тийдиңби? Сен тийдиң. Тандадыңбы? Сен тандадың. Бир нерселер болуп калса, мага бул күйөөңдү жамандабайсың. Анткени сен жамандаган күнү мен сага болушам дагы, мен бул эркекти жаман көрүп калам дагы, анан кайра элдешип алганда мен уже бул адамды сенин күйөөң катары, күйөө бала катары мен жактырбай калам деп айтканда, мен кала албай калам, мен жакшы мамиле кыла албай калам депчи түшүндүргөндө мен ошол сөз эсимде да. Ошол бойдон жамандабайсың. Ошол бойдон мен билесиз го, мен өзүмдүн күйөөмдү кандай болгон чакта да мен жамандай албайм да. Туура, демек биз бүгүн мындай теманы аябай мындай кеңири ачып салдык го деп атам да. Тиягына да кирдик, биягына да кирдик, биягына да кирдик. Негизи эле мага да кирдик деп ооба, сага да кирдик, мага да кирдик дейм. Негизи эле аялзатка бир мындай өзүмдүн оюман, Асема деле менен макул болуш керек, жантан бери экөөбүз ошону эле талкуулап атабыз. Кеңеш берет элем да, кыздар өтө эле тим эле жоошуп, өзүңөрдү унутуп, орустарда жакшы бир выражение бар, растворяться этип башка адамда, ошол эле жолдошуңарда, ошол эле балдарыңарда антип да кереги жок, өзүңөрдү инсан катары өнүктүрбөй, өстүрбөй, таштап салып, башка үчүн жашап да кереги жок. Анан таптакыр эле чын эле Асем айткандай, мен жана мен тескериленип, өзүңөрдүн табият берген сулууңарды, акылыңарды колдонбой, эркекче тестостеронду көбөйтүп, агрессия берип, басым жасап, өмүр бою эркек болот да. Антип да кереги жок. Мындай жакшы ортодогу жолду тандап алып, бүт баарын колдонуп, өзүңөрдү өнүктүрүп, ошо менен эле бирге, өзүңөрдүн сапаттарыңарды ачып, аялдык сапаттарын, женственностьти ачып, бактылуу боло аласыңар деген ойдомун. Кеңеш берип, колдонуп, жөлөк таяк болуп, ошондо гана чогуу бирге бир ийгиликтерди жечет да.
анан текерилене берсе, экөө эки башканы айтып атса, эч эле бири-бирин түшүнбөй атса, эч эле тигинин оюна макул болбой атса, анда бул жерде жашоо да болбойт. Рахмат Асема, чоң рахмат. Бул көрсөтүүнү эгерде ЛТР каналынан көрүп жетишпей калсаңыздар, анда ЛТРдин YouTube каналынан дагы көрө аласыздар. Саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.